Мен кайры жалаага жаап атпайбы, оозуман өптү, анан тилин салып, анан мынтип депчи. Андай нерсе болгон эмес. Мен жөн эле балам катары өзүм балдарым менен кошо эле ушул балам катары, кызым катары эле бетинен эле өп койгом. Карызда башка көрсөтмө берип атат, а сиздерге башкача эме берип атат да. Жигит айтты, могу машинени сатасың, компенсация төлөйсүң деди да. Уже берип коюптур сотко. Силер кечирим сурап койсоңор, мен бербейт болчумун депчи. Же мамасына жине келип ошол мени пайдаланып, ошондон ачуусун менден чыгардыбы. Медиахабка буга чейин Сокулук районунун тургуну кайрылып, кошунасы кызына сексуалдык ырдык көрсөткөнүн айткан. Бүгүн Медиахабдын офисине айыпталып жаткан тарап келип, аял аларга жалган жала жаап жатканын айтууда. Сиздер бул жакка келип отурасыздар, сиздер кошунасы болот экенсиздер. Анан буга чейин сүйлөшкөндө айттыңыздар, бизге жалган жала жаап жатат депчи. Андай болгон эмес деп. Чындыгында кандай болгон? Мен кайры жалаага жаап атпайбы, оозуман өптү, анан тилин салып, анан мынтип депчи. Андай нерсе болгон эмес. Мен жөн эле балам катары өзүм балдарым менен кошо эле ушул балам катары, кызым катары эле бетинен эле өп койгом. Кыз айтып тургу, бир нече жолу өпкөн деп, анан айтып атпайт, математиканы жакшы билет эле, санап дагы берди депчи. Бир нече жолу болгон деп, андай нерсе болгон эмес. Эми үйдө көп эле жолу үйдө жүрөт да, үйдөчү. Мен үйүмдө мисалы жалгыз калып, мындай үй менен калбайт. Үйүмдө семьям бар, балдарым бар, кыздарым бар. Келинчегим үйдө такай элечи. Чоңоюп калган кыздарым деле бар үйдө. Үйдө эч ким калбайт. Кыздарым менен келип ойнойт, күндүз келип ойнойт. Кечинде апасы жумуштан келгенде үйүнө кетчи. Бул келинди мен 2014-төн бери тааныйбыз да, кошунабыз. Атасы менен мамасы бар кезде деле, чогуу жашап жүргөн кезде деле келип алгыс ойночу, калтырып кетчү. Саат 11-12-ге чейин калчу. Кеден бала да кичинекей кезинде уктап калчу. Атасы келгенде жолдошум көтөрүп чыгып берчү. Ал кыздычы. Мен биртке шыбырт этсе эле эме кылам да, ойгоном. Бала кезимен ошондой уйкум жок да. Бир ойгонсом түнү менен уктабай чыккан эмем бар. Жолдошум жумуштан келгенде кыздарын өпчү, учурашыпчы. Анан ал да үйдө болуп калчу. Анан байкасам ал кызды өпчү эмес да, анан мен айтчумун, өпсөң баарын өп койчу, тигин томсортпой десем, анан кийин анан өп калганда ата өпчү эмес. Мен айткандан кийин гана. Өпкөндө мен ошо 1-2 жолу болгону 1-2 жолу өптүм. Мен деле постоянно ben эртең менен кетем, кечинде келем. Анда санда эле көрчүмүн мен делечи. Эмнеге жалган жала жаап атат деп ойлоп атасыздар? Эмнеге арыздагы жазыптыр? Арыз жазды, бирок арызда башка көрсөтмө берип атат, а сиздерге башкача эме берип атат да. Анан мен кызынын магазинге жазылып, эме кафе-сафе, чипачуп, шоколад алып, жеп, биздин душтун ичине кирип жечү да, эшикте мындай жасап койгончу. Анан кийин аларын көрүп жүрдүм, үйгө да кирип, үйдөн деле алып келип, кроваттын астыларына, төшөктүн астыларына катып койгондорун көрүп, мен кыздарымды мынтип катпагыла дечимин да, катпай жегиле депчи. Кыздарым бирок көнгөн да, катпайт. Ошентип жүрдү. Анан бир күнү эле үй жыйнап, дагы акча таап алдым үйдүн ичиненчи. Бир 300-400 сом эмесиндечи. Анан бул кимдики десем, деди. Алдым, чөнтөгүмө салдым. Анан барып үйүнө, кызың ушундай акча алыптыр, биздин үйгө катып коюптур десем, кызы мойнун албады. Ал мойнун албаганда кызын өпкөзүн үзгөндө анан мойнун алды. Ооба депчи. Анан буга чейин да бир жолу үйүнө чакырды. Ал келинчи мени. Анан чакырганда баратып, ошо эшиктин алдынан акча таап алдым да, бир 200 сомчу. Анан алып барып бердим. Эшиктин алдынан акча таап алдым депчи. Кызы жок экен. Как раз ошо моментте магазинге жибериптир кызынчы. Кызын магазинге жиберген экен. Кызы келгенде акча сдачасын какка койдуң десе, тияка коюп койдум деди. Ал жоготуп алганын мамасына айтпады да. Анан акчаны жоготуп алыптырсың го деп ошенткен да, анан эме кылганда анан айтты, ооба деп. Мына жең таап алыптыр, алып келди деди. Анан ошондо дагы мойнун алды. Мен ошон үчүн мен бул кызга ишенбеймин.
постто жала жаап атат. Мен мисалы үчүн жолдошумдун жүрүм туруму башкача болсо мен анда ойломокмун, сен ушуну кылыптырсың, ушундай демекмин да. Кечирим сурап барганбыз. Экиси түнү өзү келген, ушундай деп. Ал өзү келбестен жигитин кошо чакырып, жигити муну биринчи үйдү тыкылдатканда жолдошум чыкты эле. Жолдошум мен тыкылдаганда чыктым. Чыксам ошол тиги кошунабыз келиптир, ошо жигит экөө. Аны сыртка чык деди. Сыртка чыксам айтышты, сен ушундай кылып атпсың, эмнеге андай кылып атасың деди. Мен андай нерсе кылган жокмун. Сен жаман ойлобогула, жаман кабыл албагыла. Жөн эле бетинен өп коем мен өзүм балдарым катары эле. Кыздарымды өпкөндө ошол катары эле өп коем мен. Силерге жамандыгым жок, кызыңарга жамандыгым жок, мен жамандык кылган жокмун силерге. Жөн жерден эме кылбагыла десем, алар болбой ошо омуролоп, опсалап, коркутуп, үркүтүп эме кылышты. Ошол жигити бөйрөк тушкан ныкыгылап жарып туруп көмүп коң сен керек болсо деп. Ушундай немелерди айтып, опсалап, коркутушту. Кой, анчалыкка барба, мен андай нерсе кылган жокмун. Туура эмес кабыл алып, мындай неме болуп атсаңар, кечирип койгула, мен адамгерчилик катары кечирим сурадым, ошентип кечирип койгула дедим. Ошо анан ары айтыштык, бери айтыштык, нары бери тартыштык, анан неме дешти. Анда тиги экспертизага барабыз, кызды текшертебиз деди. Мейли баралы дедим. Баралы. Деп анан жолго чыгып эме болгондо мен эми кийинбей эле чыккам, үйдө жатып алгам. Кийинип алайын, мен куртка кийип алайын, бутума бирдеке кийип алайын десем, жигит менен кошо үй жакка басты. Анан үй жакка келип эшиктин алдына келгенде жигит айтты, "Могу машинеңди сатасың, компенсация төлөйсүң" деди да. Мен эми андай нерсе кылбасам, мен эме преступление кылбасам, мен эмнеге төлөмөк элем. Бирок просто унчукпай эле кирип кеттим да, кийинип кайра чыктым. Кирсем, бул ким келди дейт, сыртка чыкса чыгарып атпас. Деп анан бул келинчегим экөөбүз чыгып, кайра тигилердин үйүнө бардык, кошунабыз үйүнө барып, мен нары бери тартыштык. Эми туура эмес түшүнүп атасыңар, туура эмес кабыл алып атасыңар, эми кечирип койгула деп дагы кечирим сурадык. Анан ошол жерден нары бери айтыштык, эми андай нерсе мен кылган жокмун. Силер оозунан өттү, анан тилин салды деп ошентип мага жала жаап атышпайбы? Мен андай нерсени кылган эмесмин. Ошо буга чейин арыз жазган тарап мага келип ошо кечирим сурап, ушундай кылып атышат деди. Анан сиздер болсо айттыңыздар, ал тосма арыз жазып берем деп айтты депчи. Анан ошол жөнүндө да айтып берсеңиздер. Ошо экиси түнү кечирим сурадык. Сураганда деле ошондо диктофонго жазып алыптыр ал келинчи. Бирок мен уккан жокмун, диктофонго жазып алдым деди. Анан кийин биринчи күнү кечинде кечирим сурап бардык. Ровдудан келгенде барбадык. Ровдудан келгенде бардык. Үйгө кайненемдин эжеси келип калган болчу, ал укпай калган болчу. Биз келгенде угуп, кой баралы, кечирим сурайлы. Күнөөң болсо да болбосо да кечирим сурап кой, эчтеке болбойт деди. Андан эчтеке болбойсуң, барып кечирим сурап кой деди. Үчөөбүз бардык. Барсак, жолдошумду киргизбей койду. Анан тайжебиз менен кирдик. Ары айттык, бери айттык. Анан кечирим сурадык. Анан бербейм, макул, сотко деп өзү ошентти. Арызыңды эми ала кой деп тиги тайжебиз айтты. Анан макул дегендей кылды, кечирдим депчи. Сотко бербейм деп өзү деле ошентип айткан. Анан кийин мейли макул деп бизди кетирди. Анан кайра эртеси эмеге бармак болчубуз. Экспертизага. Эмеге психиатрга. Анан эртең мен саат 8:30-9:00 чалдым. Ал кошунама жүрү баралы депчи, чоо кетели десем, жок, мен барбайм. Жумуштарым бар. Мен калаган күнү барам деп ошентип койду. Анан ушинтти деп жолдошум айтсам, эми ал болбосо деле бизден сурайт да бара берели деди. Анан бардык. Барып биз күтүп аттык. Бир 10 мүнөтпү, 15 ушундай эрте жеттик. Бирок тергөөчү келе эле экен. Ал киши сокулуктан дагы сурай турган адамдарды алып келди да, кечирээк келди, обедтен кийин келди. Анан биз ошол чыкыр телефон чалып, биз башка жакта күтүп аткан экенбиз. Анан биз барып жолугуп сурай турган жакка кирдик. Кирип отурсак, анан телефон менен сүйлөшүп калганын тергөөчү тиги аял менен сүйлөшүп атканын байкап калдым. Уба түшүнүпчү. Анан кой эми бир оз барып дагы кечирим сурап, эми катыңды, арызыңды ал деп айтайын дедим. Айттым.
ал келингечи эми арысыңды албайсыңбы, эме кылалы депчи. Десем, мен арызымды алсам эле сен бүтүп калабы, тиякта алар сенден сурот да, аларга керек болсо бербе деп мага наоборот ошентти. Мен андай сүйлөшкөндү билбейм дедим. Мен бергенди сүйлөшкөндү билсем, мен ошо сен экиси күнү түнү эле мен кагаз түрүндө колуңан расписка алып коймокмун. Сен мынтип арыз жазбайм деген үчүн мен унчуккан эмесмин дедим. Андан кийин өзү чалып калды, эмеден нотариус аркылуу бүтүрсөк болот депчи. Ага да макул дедим. Макул экөөбүз чогуу эме кылалы дедим. Десем кайра өзү туруп, мен өзүм чалам деди эле. Анан ошо чалуусун күтүп жаткан. Анан өзү эми мынтип ютубка чыгарып коюптур. Ал эмнеге мындай жалган жала жаап атат деп ойлойсуздар? Сиздер эми көп жылдан бери таанысыздар да, эмнеге жалган жала? Бул өзү айтып жүрчү да, бул кошуналар деле билет. Бир кошунабызды да сотко берген, билем, өзү түшүнбөстүктөр да эми ортодончу. Аларды да ошентип сотко берип, алардан акча алган да болчу. Анан кийин бир садикти айтты эле да өзүчү. Мен ошо садиктин деректерин алып түштүм депчи. Мен оюмча эми жолдошумду бул кестирем деген ойдо, максатта кылып атабы же акча өндүрүштүмбү билбейм, кандай ою бар экен. Кечирим сурасак да күнөөлүү дейт, кечирим сурабай койсок да күнөөлүү деп эме кылып атат да. Келиндин күйөөсү ажырашып кеткен. Тиги аялы чалыптыр ушундай деп. Анан громпоска коюп алып үйгө көтөрүп келиптир. Анан күйөөсү деген айда сөктү меничи, жөн элечи. Андай сөккөндү мен жезин угуп көргөн эмесмин. Жолдошум мен деле эми сен мен деп айтышкан эмеспиз. Анда санда жини келгенде унчукпай коет. Мен жиним келгенде кээде тартып бир тием да. Ата сен мен деп сөккөн эмес. Жөн эле ашатып сөктү. Кысын да айтат, сысын да айтат. Жөн эле өрттөп салам, айырып салам, таш не дейт. Кыздарыңды ошентип салам дейт. Өрттөп салам, көчүп кет деди. Ошону укканда өзүм жоготуп, айда ыйлап, анан тиги өчүрүп койду. Анан кетип калды, кайра артынан бардым, тиги келиндин үйүнө, ыйладым. Эми макул, мындан башка 3 күн убакыт бер, макул көчүп кетейин дедим. Ошо менен мен 4-5 барбадым эле да. Анан кийин 4 күнү өзү чалды. Мен ал телефонду алганга жетишпей калдым. Анан кайра чалсам байланыша албай койдук. Анан өзү чалды, сүйлөштүк. Анан айттым, мен жок көчпөйм десем, көчпөй эле кой, жашай бер, мен сотко бербейм деди. Анан макул дедим. Анан кийин WhatsApp'тан жазган экен. Анан кийин барам деп ойлоп жүргөм, бирок мен 2 күн жумушта болуп калдым, сот воскресенье. Анан 1-чи күнү барайын деп атсам, уже берип коюптур сотко. Силер кечирим сурабай койдуңар, келбей койдуңар алдыма деп. Ошондой кылып атат да, мен силер кечирим сурап койсоңор, мен бербейт болчумун депчи. Бул жерде айтып атпайбы, коррупциянын немесинен эле мындай иш ачылбай атат тиги бул депчи. Эми мыйзам чегинде орган кызматкерлери карап атат бул нерсени. Анан биз коррупциялап деле эч кимге деле мындай неме кылган жокпуз. Мыйзам чегинде орган кызматкерлери өз иштерин кылып атышат. Ошол биздин айта турганыбыз. Жөн жерден эле тоомат кылып эле элге журтка жаман көргөзүп атат. Ошол эми биздин ошо ашыбызды ичип эле кадырыбызга чечип атат. Өз балабыздай эле, өз кызыбыздай эле жүрчүбүз деген жайкын эле каалаганын алып жеп столдон. Кааласа чайын ичип, кааласа тамагын ичип эле ушу бир үй бүлөдөй эле биздин үйдө эле жүрчүбүз. Мен андай деле ага жамандык деле кылган жокмун, жаман оюм деле жок. Ошол күнү мамасы кели, чогуу чай ичип, эмне праздник де, эч деле праздник жок, эми өзүбүз үчүн эле жазадым дедим да, үйдө дасторкондогунучу. Ошол эле чай ичип эле ошол күнү эле мамасы кошо келип чай ичип мамасы ошо атырап келген экен, ручной пакетте. Анысын бул киргенде сол жак тарап жака койду. Анан телефонбу же кошелокпу ошонун үстүндө коробкада атыры менен идиш жинаган эменин үстүнө койгон болчу. Анан таба жичип бүтүп кетип атканда ал кошелок менен ошо соткабы же кошелокпу айтор ошонун үстүнө идиш жака койгон атыры менен мен алдым. Ати жердеги ручной пакеттеги атырын өзү алып чыгып баратканда жолдошум эшиктен кирип калды. Анан атыр албайсыңбы деди да. Анан бул жооп берди да. Мен атыр мага жакпайт, саасты, мен башымды ооруп берет, атыр албайм мен дедим.
Келинчегим экөө карап антип Анан коридорго чыктык. Коридорго чыгып, пакеттин урушуна пакеттеги атырын эметип калды да, аласыңбы, бөлүп албайлыбы деди. Мейли дедим. Анан ал кетип калды. Кайра канча убакыттан келди билбейм, ушу келди кызы. Атыр калбадыбы ушундай депчи. Ал пакеттеги атырды үйдүн ичинен ачкан жокпуз го. Коридордон ачтык, бирок аны тийген жокпуз. Ушундай деп айтып жөнөттүм да. Ошол учурда мен ошо коридордо колумду жууп аткам. Колумду жууп атсам эле эшик тыкылдап калды. Эшик тыкылдап калганда эле барып ачсам эле ошо кыз келди да. Не болду десем эле ушинтип атыр жок болуп атат. Бакта калбаптырбы деп мындай кызаңдап мындай бир кызыктай болуп келди да. Мен ойлоп кеттим да, ушу атырын көтөрүп барат жолдон чүрүп алып, анан мамасы урушуп бирдеме кылганго, ошого эметип атат го деп мынтип кел кире кой деп бетинен өп, анан неме кылып койдум, үйгө кирди, атырын карады. Кайра чыгып кеткен. Анан ошондон кеткенден кийин эле бир саат болду, ошондой убактан анан. Бир саат болду, 1,5 саат болду, ошондон келишип анан ошондой жанагындай иш башталды да. Мен ошол айыбым ошол болуп атат, ошо киргенде кел ой кел деп баягы мени ызаранып турса эметсе ушу жубатып коеюн деп бетинен өп койгон болчумун. Анан ошону кызга кандай ошол кыз мындай терс кабар алды, не болду, же мамасына жини келип ошол мени пайдаланып ошондон ачуусун менден чыгардыбы, ушундай иш ошо келип отурушуга келдик да. Биз Сокулук райондук ички иштер башкармалыгына дагы байланыштык. Ал жактан тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатканын айтышты. Тиешелүү экспертизалардын жыйынтыгы чыккандан соң гана маалымат беребиз деп убада беришти. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканда биз бул окуяга дагы кайрылабыз. Сиз Медиа Хабты көрдүңүз. Кызматта Эльвира Султанмурат кызы болду. Биздин каналга жазылып, комментарий калтырганды, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз.